Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Faslun fi a'zarul cema'a. Cemaattin biz ötken sabakta da ayttık. Yani cemaatga üzür bola turgan nerseler bol dedik. Cemaatni tosa turgan nerseler bolat. Uşul bugünkü sabagыбыз uşul cemaattin üzürlörü jönündө eкен. Yasqutu hudurul cemaati bi wahidin min 18 şey'a. Cemaatga kelүүnü tosa turgan, cemaatga kelүүnü toktota turgan 18 nerse бар eкен. Yani 18 nerse bolgondo siz cemaatga keliştik, sizge sünnet je bolsam wajib, je bolsam sünnet muakkada bolboyt eken. Al үйдө эле мисалы окуп алса болот. Birincisi, bu uşul azırgı cemaattin üzürlörü degende cümani da uzur uşul bolot. Uşunday ele cümaga kelүүnü tosa turgan nerse de uşulday bolot. Cemaat meni cümani üzürü bir deyle bolot ekö. Birinci ele matar eken. Matarun şedid bul jerde matardan maksat yani katуу jamgır bola turgan bolsa, sizdin bayagı selge aylanyp kete turgan jamgır bola turgan bolsa, barıp kelginçe kıynalıp kete turgan je bolsam sel alıp kete turgan je oşunday katуу jamgır bolup kiyimiңiz ötө bolboy kala turgan dengelde bola turgan bolsa, anda uşul jamaat sizden sakıt bolat eken. Ve bardun şedidun jana katуу suuk bola turgan bolsa, al jaka barыңызча тоң кала турган деңгээлде бола турган болсо, анда дагы сизге сакыт болот. Yani сизге барыштык сүннөт муаккада болбойт экен. Үчүнчүсү хауфу залимин. Bir залымдан корксоңуз. Сизге bir денеңизге, же малыңызга, же бирөөдүн аманаты бар, сизде ошол аманатыңызга коркуп жатасыз. Же bir шериктериңизден калып кетүүдөн коркуп жатасыз. Ошондой bir учурда анда дагы жамаатка келүү сакыт болот экен негизи. Wa zulmatun shadidatun. Жана жамаатка келүү катуу караңгылык болуп кетсе дагы, түн караңгы болуп сизге эчтеке көрүнбөй калып, кыйнала турган болсоңуз, бул күндүзү болсун, же болсун кечеси болсун айырмасы жок. Кээде күндүзү дагы болушу мүмкүн. Ошол күн тосулуп, bir tutulup ушундай bir абал болуп кала турган болсо, эчтекени көрбөй, мечиттин жолун таппай, көзү көр сыяктуу болуп ушундай болуп калса, анда дагы ошол жамаатка келүү сакыт болот экен негизи. Wa habsu mu'sirin aw mazlumin. Жана жамаатка келүүдү түшүрө турган, сакыт кыла турган нерселерден bir mu'sir адамдын камалып калуусу. Yani ошол акчасы жок, бул жерде mu'sirден максат бая карзы бар адам, тосулуп карзын төлөй албай, ошол камалып калган болсо, же тосулуп калган болсо, ал адам дагы негизи жамаатка келүү ага зарыл болбойт. Je bolsun bir mazlum var. Aga zulüm kılındı. Zulüm kılınıp kamaldı. Aga. Anı ayıbı jok edi, biroq ошол zulüm kılıp, başka bir ayıptar koyup, jala olup, anı kamala turgan bolsa, al adam, al kişiden dagı jamaatка kelүү sakıt bolot. Bul жерден maksat eger bayağı bay bolup, je bir bирөөгө zulüm kılıp, keyin kamala turgan bolsa, al adam günökör bolot eкен, jamaatка kelbese. Wa aman deyt. Jana көзү көрбөй турган адам бола турган болсо, ага кыйын болот жамаатка келүү. Ошондуктан ага сакыт болот. Эгер аны жетелеп тура турган адам болсо дагы, жамаатка келүүдө бирөө аны жетелеп келип кызмат кылса дагы, эгер ушундай бир адамы болсо дагы, ал кишиге келүү зарыл эмес экен. Келсе мейли, бирок келүү ага зарыл эмес. Келсе сообун алат. Wa falajun. Wa falaj дегенден максат бул жерде азыркы учурда биз инсульт болуп калса бир адам. Insult bolup qarıp, ошо колу же буту ошондой болуп кыйналып кала турган болсо, ал адам дагы бул жака жамаатка келүү ага зарыл болбойт негизи. Wa qat'u yadin wa rijlin. Je колу же буту kesilgen болуп калса, анда келүүгө мүмкүнчүлүгү жок боло турган болсо, кыйнала турган болсо келсе, ал адамга дагы жамаатка келүү сакыт болот. Wa siqamun, bir ооруп кала турган болсо, bir оору боло турган болсо, ал адам дагы kelүү зарыл эмес. Wa iq'adun wa wahlun дейт. Бул iq'ad бул отуруп калган, бул да бир катуу оору болуп, ошол жерде үйдөн чыга албай калган адам. Wa wahlun, wahlunдан максат бул жерде ошол мечит менен анын ортосун тоса турган бир баткактык болуп калды, бир жамгыр жаап башка болуп, мечитке өтсө жолдо бир ага бир зыян жете турган болуп калса, анда дагы ага баруу, мечитке баруу сакыт болот экен. Бул негизи
Бул жакта болгон баягында ушундай бир оору тараган учурда дагы азыркы ковид ошо бир катуу жакында ошондой болгон учурда мечиттерде азан чакырылат. Бул намаздар ас-салат фир-рихал деп. Yani namaz azan çakırılat da, bırak namazı үйүңөрдө окуп алгыла деп дагы аркасынан муаззин жарыялап коет. Бул hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruda da болгон ушундай учурлар. Ошондой болуп калса, анда азан чакырып туруп эле артынан фас-салату фир-рихал деп, намаздар үйүндө окулат деп айтып коюлат. Ва заманатун жана бир инвалид болуп кала турган болсо, ал адамга дагы жамаатка келүү же ошо мешитке келип намаз окуу ага зарыл эмес. Шайхухатун же өтө эле кары киши боло турган болсо, 100 жашка кирип калды, ал мешитке барганы кыйналат мисалы. Анда үйдө окуп алса да болот. Ва такрару фикхин би жамаатин тафутуху. Bir fiqhты кайталоо дейт. Fiqh ilmin кайталоо дагы bir жамаатты сакыт кылыш мүмкүн экен. Ошол жамаатка bir жамаат менен fiqh ilmin кайталоо болот экен, бирок наху сарф болбойт экен. Эгер ошол жерде азыр башка жамаатка намаз окуган кетип калса, ошол жамааттан калат. Ошондой деңгээлде дагы, ошондой учур болуп кала турган болсо, зарылчылык болот экен. Ошондо бирок ага дайым болбойт экен андай. Кээ бир учур болуп кала турган болсо, кээ бирде ошондой баягы сабактар болуп калат. Ошол сабактарга катыш үчүн кээде ошондой жамааттан калып кетсеңиз да күнөөкөр болбойсуз. Ва худуру таамин татуқуху нафсуху дейт. Жана тамак келип калды. Өтө эле тамакты жакшы көргөн тамак келип калды. Сиз жамаатка барам десеңиз, курсак ач, сиз жакшы көргөн тамак келип калды, намаз окуп келгениңизче ал тамакты жеп кетишет. Ошондой боло турган болсо дагы, себеби сиз намазга барсаңыз баары макру болот экен да. Себеби намаздан келгениңизче ошону ойлойт экенсиз, тамак не болду экен деп. Сиз намаз ичинде турганыңызда бул хушу кетет экен. Сиз хушу жок боло турган болсо макру болот намаз. Ошондуктан ошол тамакты жеген жакшы экен. Тамакты жеп, үйдө окуса дагы бир хушу менен ошондой кылган жакшы болот. Же болсо дарат кыстап турган болсо, чоң дарат же кичине дарат болсун, дараты зарас келип турат. Ошондой болсо намаз окуса макру болот. Ошондуктан ал даратты алып, толук даратын алып, кийин кеч калса да өзү окушка туура келет. Же катуу шамал болуп турса да, катуу шамал болуп жатат, мечитке барганга же бир жамаатка барганга кыйналып калат, андай учурда дагы жамаат сакыт болот. Ва ирадату сафарин. Же сапарга даярдан сапарга чыгып жатат. Сиз сапарга кетип жатасыз, сиз жамаатка барып, мечитте бар намаз окуп, алар менен зикир кылып келгениңизче самолет учуп кетет. Же поезд кетип калат. Же автобус жөнөп калат. Ошондой болуп калса, өзүңүз эле тез эле намаз окуп алып, сапарга чыгып кете бересиз. Ва киямуху би маридин. Же болбосо бир оорукчан адамды карап турат, тейлеп. Оорукчан адам эгер кетип калса, баягы өлүп калышы мүмкүн, же башка болот, азыр врачтар да мисалы. Врач болсун же медсестралар болсун, ошол бир оорукчандар карап жаткан болсо, ошол жерде нөбөтчүлүктө турган болсо, алар кетпейт ал жамаатка. Ошол жерде намазын окуп, ошолорду карайт негизи. Ва шиддату рихин лейлен ау ла нахаран деп, катуу шамал болуп турган болсо дагы. Кечеси эгер катуу шамал болсо барбайт экен, бирок күндүзү шамал болуп калса бара берет экен. Себеби күндүзү болсо андай коркунучтуу болбойт экен, барса болот экен негизи. وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثواب حديث. Эгер азыркы айткан үзүрлөр менен, себептер менен сиз жамааттан кеч калдыңызбы? Азыр мубах болгон, сизге келиш важип эмес, мубах болуп калат эле. Ошондой бир себептер менен сиз жамааттан кеч калсаңыз, мен жамаатта окушум керек эле, ушул себеп болуп бара албай калдым десеңиз, сообу сизге боло берет экен. Ошол жамааттын сообун алат экенсиз анда. Эгер чындап эле сиздин бир башка бир себептер менен сиз жамааттан калып кетсеңиз, бирок сиздин жүрөгүңүздөн жамаат менен намаз окуштук, жамаатка барыштык, сизде баягы ниети турган болсо, аны соопка жетет экенсиз. Ошо жамаат менен намаз окуган соопту ала берет экенсиз иншалла. Кийинки темабыз ошол имамга жарактуу адам ким болот? Кайсы адам имамга отуш керек? Ушундай кээде имамга лайыктуу адам кандай болот? Анын сыпаттары келет. Ошол жөнүндө фаслун фил ахак бил имама. Имамдыкка лайыктуу ким болот? Ошол экен. Ва тартибу суфуф. Намазда саптарды оңдоо маселеси экен. Эгер ошол жерде үйдүн ээси жок болсо, бир үйдө, бир жерде үйдө бир жамаат чогулду, үйдүн ээси жок болсо, ошол жердин муфтийи жок боло турган болсо, ошол жердин казысы жок боло турган болсо, анда башка имамды караш керек. Ошол үйдүн ээси турган болсо, имамга лайыктуу адам болсо, же ошол муфтий келген болсо ошол жерге, аны муфтийни өткүзүш керек.
же қазы келген болса, қазыны өткізіш керек. Үйдің иесі лайықты болса, үйдің иесini өткізіш керек. Егер үшөөсү да жоқ болса, кейін қарайбыз. Кимди өткізсек екен имам бұл? إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان дейт. Егер ошол келген адамдардын ичинде үйдүн ээси жок болсо, бир азыргыдай зу вазифатин дейт. Ошол имам жок болсо, же болсо муфти жок боло турган болсо, же казы зу султан. Султан бир мындай айтканда анын должность болгон бир адам жок боло турган болсо, анда азыр учурда казылар, муфтилер жок боло турган болсо, анда ал-а'ламу ахакку бил имама дейт. Алардын алымрагы, алымы өтөт экен имамга. Алым болгон киши имам болуш керек экен. Бул жерде алым дегенден максат намаздын өкүмдөрүн биле турган. Алым деген бардык нерсени билген адам эмес. Ошол имам намаздын сүннөттөрү, мустахабтары, важиптары, фарздарын толук билген, сүннөт кыраатты жакшы билген, ошондой адам сыртыдан бая күнөөлөрдөн сактанган, нажасаттардан сактанган бир адам боло турган болсо, ошол кишини өткүзүш керек. Суммал акрау дейт. Андан кийинки лайыктуура кыраат кылуучурагы болот экен. Кыраат кайсыныз кыраат жакшы кылса, махраждары жайында боло турган болсо, ушул кишини өткүзүш керек. Яни имамчылык илимдүү экөө тең келсе, кыраатын карайт экенбиз. Эгер экөөсү да илимдүү боло турган болсо, кайсынысы жакшы кыраат кылат, ошону карайбыз. Анда кыраатыда да жакшы келип калса, ал-аурау дейт, таквасын карайт экенбиз. Бул таквалуураак киши деп, шубхалардан сактанат, харамдардан сактанат деп, ошол кишини өткүзөт экенбиз. Суммал асанну, ал жагыдан да тең болуп калса, жаш чоңун өткүзөт экенбиз. Бул кексерек. Жаш чоңураак деп өткүзөбүз. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын чоңурагы, алардын кексереги имамга өтсүн деген пайгамбарыбыз хадиси бар. Суммал ахсану хулукан. Анда да жашыда да тең болуп калды. Анда эмне кылабыз? Анда хулк мүнөзү жакшырагын өткүзөт экенбиз. Бул адамдар жакшы көрөт, хулк мүнөзү жакшы, адамдар да аны жакшы көргөндүгү үчүн ушул адамды өткүзөт экенбиз негизи. Суммал ахсану вajhan. Андан кийин анда да хулк мүнөз жагынан да бирдей болуп калса, жүзү сулуурагын өткүзөт экенбиз. Нурлуураан өткүзөт экенбиз. Ахсаны сура болсо. Себеби адамдар ага да карайт экен да. Суммал ашрафу насабан, анда да тең келип калса, насаб жагына карайт экенбиз. Бул азыр өдөлүк өткөндөр бардык тең келип калса, тең келсе буга карайбыз, тең келсе кийингисине карайбыз. Насаб жагына, анын ата теги жагына карайт экенбиз. Ата теги жакшы адамдар өткөн, оолиялар өткөн, ошонун жагына карап, мисал, насаб жагына карайбыз. Суммал ахсану саутан, андан кийин үнү жакшырагына карайт экенбиз. Анда да тең келип калса, үнү кайсынысы жакшы? Мисал, кээ бир жамаат үндү укканы дагы келет да. Ушул жакшы кыраат кылат, ушул мечитте жакшы азан чакырат деп ага дагы келет негизи. Суммал анзафу саубан, анда да тең келип калса, кийими тазасына карайт экенбиз. Буну кийими тазарак экен, бул кийими киррак экен да, ошол жагына дагы карайт экен. Себеби имам болгон адам ушундай болуш керек экен. Кийими таза, таптаза ошо бойдон болуш керек. Себеби ошого дагы элдер кызыгат. Файнистау юқрау дейт. Азырғы айтылынған іштерді бардығы тең келіп қалса, эки адам тең келіп қалса, Кур'ан таштайт экен мисалы. Баягы кагаз жазып таштап, аны тартат экен аны. Чөнөктү тартып кимдин аты чыкса, ошол имам өтөт экен. Эгер ушунчалык болуп калса, талаш болуп кала турган болса, ауил хияр илал кавм, же болбосо азыргыдай Кур'ан кылабыз, же болбосо коом кайсыны ыктыяр кылса ошол болот экен. Экөө тең болуп калса, коом тандайт экен. Бизге могу өтсүн деп ошол ихтияр кылса, ошол киши имамчылыкка өтөт экен. Файн ихталафу фал-ибрату бимахтарахул аксар. Эгер коом талашып калса, биз Мухаммад өткүзөбүз десе, бирөөсү Бакирди өткүзөбүз деп талаш болуп калса, кайсынысы жамааттын кайсынысы көбүрөөк бир адам тандап жаткан болсо, ошону өткүзөбүз имамчылыкка. Негизи. Ва ин каддаму гайрал аула фақат асау дейт. Эгер лайыктуу адам туруп, башка бир адамды өткүзүшсө, анда күнөөкөр болот экен бардыгы. Мо алымыраак адам турат эле, бирок башка бир адамды таныш кылып, мисалы өткүзүп койгон имам болсо, анда күнөөкөр болушат экен. Ва куриха имаматул абд. Кул адамдын имамчылыгы макруh болот экен. Эгер кул боло турган болсо, азыркы учурда негизи андай кулдук заман жок. Эгер мурда ошондой болгон, эгер бир ошондой кул адам боло турган болсо, себеби көбүнчө кулдар алым болбогон. Яни өзүнүн кожоюнун кызматында болгон, башка болгон, илим окушпаган, таквалуу болушпаган, ошондуктан кул адам эгер имамчылыкка отуп калса, макруh болот, макруh танзихи болот бирок. Макруh тахрим, макруh танзихи болот. Wal a'ma жана көзү көр боло турган болсо,
Себеби алда кыбланы таппай калат, же болбосо бир нажасаттан сактанбай калат, башка болот, ал киши дагы карахияты болуп калат. Wal a'rabi дейт. A'rabi эгер жахил боло турган болсо, yani ilimsiz bir Arabi bayağı çölden bir kelgen beduinler bola turgan bolsa, ilimsiz bola turgan bolsa, anda dağı imamçılık ötken makruh bolat, biroq ilimli bolsa ötse bolat adi. Bul jerde ilimsizligidan bolat. Wa waladu zina det. Jana zinadan törölgön bala bola turgan bolsa, zinadan törölgön kişi bolsa, anı dağı ötüştügü makruh bolat. Sebebi al zinadan törölgön bala dağı atası jok bolat, ilim okuganга mümkünçülügi bolbayt. Ağa bir nafakasını berip okutkan, hareket kılgan adam jok bolat. Bul jerde oşa jahil bolat da. An negiz jahil bir. Biroq walad zina bolsa da alim bola turgansa ötküse bolatan negiz. Wal fasik jana fasık adamdı da imam ötküzgönü makruh bolat eken. Fasık adam. Biz araq içip jüret, imamçılık ötöt. Yani imam daraq içip koyat misal. İmam je olsam kumar oynayt eken. Oşondoy bola turganmız ala adamdı da imamga ötküzüştügü makruh bolat. Wal mubtadi'u de jana dinge жаңылыктар koşkun adam. Şariatta bolbogon nerseni koşup peygamberimizga sünnetini özgörtürüp oşondoy kılgan adamlar bola turgan bolsa, Kuday saktasın, ana arkasında da namaz okuganga makruh bolat negiz. Wa tatwil salati jana imamga makruh bolatken namazды uzaytуу. Namazды uzun kılıp oksa artıda turgan jamaat melal bola turgan bolsa, kıynalıp kete turgan bolsa makruh bolatken. Oşonduktan jamaatты kaçırбастык керек экен. Жеңил кылып намаз окуса, ушул жеңил окuyт деп азыр элдер ошого үйрөнүп калган. Жеңил намаз окуштук, ошондуктан өзгөчө азыркы учурда ошол намазды жеңил окууга аракет кылыш керек. Yani кыска сүрөлөр жана ичинде дагы тез окуп бүтүрүш керек. Wa jama'atul urati de jana жалаңач адамдардын намаз окуусу да макруh экен. Чөнөктө себалар дагы ушундай бир абал болуп калды. Bir жерден чыкты, bir 5-6 адам кийими жок. Деңизге түшүп кеткен, мисал bir островго чыкса, кийими жок экен. Кандай кылып намаз окуйт? Жамаат болуп намаз окуйбу? Же жеке-жеке намаз? Ошол жамаат болуп окуштугу макруh болот экен. Анда жеке-жеке окуйт экен алар. Бардыгы себеби кийим жок да. Алдыгы имам өтсө, аны авратын көрөт, ошондуктан макруh болот экен. Ва ниса жана аялдардын жамааты дагы өзү, аялдар өзүнчө имам болуп, бирөөсү имам болуп, карганы жамаат болуп окуштугу дагы макруh болот экен негизи. Себеби алар өзү аялдардын чогулуштугу дагы бир фитна болуштугу мүмкүн экен. Ошондуктан ал дагы макруh болуп калат экен. Fain fa'alna yaqiful imam wasatahunna. Biroq ошондой болсо да азыр жалаңач адамдар чыгып жамаат болуп окуйбуз деди. Аялдар жамаат болуп окуйбуз десе, имам кандай турат десе, имам алардын ортосунда турат экен. Бизге ошоп эркектер ушуп алдына чыгып албайт экен имам. Алардын алдына эле бир карыш алдына чыгат экен да, ошол жерде имамчылык өтөт экен. Алдына бөлүнүп чыкпайт экен негизи. Ошондуктан кал урати дейт, бая жалаңач адамдар намаз окуган сыяктуу дейт. Ва yaqiful wahidu an yaminil imam. Эгер бир адам болсо, сиз менен окуп жаткан, сизге иктида кылып, сиздин оң жагыңызда турат экен. Жаныңызда эле оң жагыңызда турат экен. Wal aktharu khalfahu. Эгер көп болсо, сиздин артыңызда турат. Эгер 2 адам, 3 адам болуп келсе, артта турат. Ва yasuffur rijal. Биринчи эркектер сап тартат экен. Намазды имамдын артынан эркектер сап тартат. Кийин жаш балдар сап тартат, сумма сибян, андан кийин балагатка жетпеген жаш балдар тартат. Суммал хунаса дейт. Андан кийин хунасалар экен. Аны хунаса дегенде бул жерде андан максат хунасай мушкил деп коюлат. Хунасай мушкил болот, эркектик жана аялдык мүчөсү болгон адамдар негизи. Булар дагы аялдан алдын турат экен, эгер азыргыдай хунаса мушкил боло турган болсо. Себеби алар дагы зара кылыштык жагына карап өкүм берилет шариатта, фикта. Эгер кайсы мүчөсүнөн зара кылып жаткан болсо, эркектик мүчөсүнөн зара кылып жаткан болсо эркек болот ал. Аялдык мүчөсүнөн зара кылып жаткан болсо аял болот ал. Эгер экөөсүнөн да зара кылып бирөөсүнөн көбүрөөк чыкса, көбүрөөгүнө өкүм кылабыз, бул эркек экен дейт. Ошол эгер экөөсүнөн да тең чыгып калса, эки мүчөсүнөн зара кылганда тең чыга турган болсо, хунаса мушкил болот. Ошондуктан бул азыркы жаш балдардан кийин аялдардан алдын турат, мүмкүн эркек болуп калышы мүмкүн деген ыктымал болгондугу үчүн алдын турат экен. Азыркыдай бирок аялдардын сапына кире алган болсо, аялдар сапында эле окуйт ал негизи. Сумман ниса. Андан кийин аялдар турат экен. Биринчи эркектер, андан кийин аялдар, андан кийин жаш балдар, кийин азыркы хунасалар, андан кийин аялдар сап тартат экен негизи. Намазда туруу тартиби ушул болот экен. Wallahu a'lam bis-savab. İnşallah. Çek durabız sağ olsun.